Бүгүн Ош облусунун жана Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2021 жылдагы жыйынтыгы боюнча коллегиялык жыйын өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов, Оштун мэри Алмаз Мамбетов жана облустагы бардык райондордун акимдери, мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Жыйында күн тартибине өткөн жылы аткарылган иштер жана ушул жылы ишке ашырылуусу керек болгон пландар талкууланды. Мындан сырткары санариптештирүү иштери тууралуу кеңири сөз болду. Аз камсыз болгон үй бүлөлүн социалдык паспорту электрондук системасында. Жыйында шаар мэри Алмаз Мамбетов 2021 жылы аткарылган иштер боюнча айтып, жаңы ачылган мектеп, балдар бакча, оңдолгон жолдор тууралуу маалымат берди. 2022 жылды тротуар жылы деп атап, 50 миллион сом бөлүнө турганын билдирди. Ошондой эле туризм тармагын өнүктүрүү үчүн бир катар иштер аткарылаарын кошумчалады. Ош шаарынын аймагында кире беришиндеги Кара Суу районунун Нариман айыл аймагында караштуу 38 гектар жер айылына Ош Сити кичи шаарчасын куруу пландаштырылып жатат. Жер Кара Суу районуна каралгандыктан жерди Ош шаарына өткөрүп берүү зарыл. Бул 2011-2012 жылдары мамлекеттик ушул Кара Суу районунун акимчилиги тарабынан кат берилген. Бул кат бар, муну токтомдо эч ким жокко чыгарган эмес. Ушул ишти астыга жылдырыш керек. Ушул жерди өткөрүп бериш керек шаарыбызга, анан трансформация маселесине жардам беришиңизди сурап элем. Ош облусу билим берүү тармагы боюнча 7 облус, 2 шаардын эң акыркы орунунда. Бул тууралуу президенттин өкүлү билдирди. Бул жылы алтын тамга, алтын сертификат албаган мектептин директорлору арызын жазып кетерин кошумчалады. Мындан сырткары облуста төрөттөн каза болгон энелердин, ымыркайлардын саны көп экенин баса белгилеп, тапшырмалар берилгенин билдирди. 26 айылда бүгүнкү күндө таза суу жетишсиздик болуп атат. Бул капиталдык салымдардын тизмесине биз сунуш беребиз. Эгерде мамлекет каражаты, ушу бюджеттен акча каражат бөлө турган болсок, демек бул айылдарга дагы суу тартуу проблема чечилет деп айтып келет да. Андан тышкары туура айттыңыз, мына бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанда бир нече ара фондору бар. Ошолор тарабынан дагы азыр иштер жүрүп атат. Ушу керектүү айылдарга ушу суу кудуктарын казып, элдерге таза суу менен камсыз кылабыз деген пландарыбыз бар. Акылбек Жапаров өткөн жылы жасалган иштерге токтолуп, бюджет өскөнүн билдирди. Анын айтымында 2022 жылы мамлекеттик муниципалдык мекемелерде иштегендердин айлык акысы көтөрүлөт. Бул жылы өлкөдөгү курулушу 70%дан ашкан мектептер толугу менен бүткөрүлөт. Ошондой эле 2023 жылдан баштап Кыргызстан тышкы карыздарын эң чоң сумма менен төлөшү керек. Эгер карызды кайтаруу кечиксе, кээ бир мүлктөргө өлкө ээ боло албай калаарын айтты. 20 000 тонна битум алып келебиз. Былтыр болгону 70 000 квадраттык метрлик жанагы ямочный ремонт деп коет, ошо жүргүзүлсө, быйыл 400 000 квадратный метрде болсун деп атабыз. 250 000 километрга чейин асфальт казылсын деп атабыз. Өткөндө келгенде мына тыг кесилишин дагы, Ошту дагы айланып кеткен жерлерди дагы мэр менен министр транспорт менен көрүп кеткенбиз. Мындан ары биз ушу жолго эмдиги жылы катуу көңүл бурабыз. Баратып, мен азыр Узгенде дагы айланпа жолун карайм. Биз бул акчалардын баарын азыр бөлүп берип атабыз. Мына баягы коллега Минтрансқа барсам, 11,5 тонна битум алып келсе, ушундай жумуш кылабыз деп. Мен айттым, бул кандай силер эмне болуп калгансыңар жигиттер азыр? Президент 20 000 тонна битумду бергиле дейт, премьер-министр акчасын берип, мына иште десе, булар 11 000 тонна битум менен иш кылабыз дейт. Ишенишпейт да дагы. Биз ишенгиле деп атабыз, жакынкы арада ошо 20 000 тонна алып келе турган болсо, эмдиги жылы бир топ жолдо жылыштар болот. Бул былтыркыга караганда 5 эсе көп жумуш аткарылат деген сөз да. Министрлер кабинетинин төрагасы жетекчилерге бир топ тапшырмаларды берди. Экономиканы көтөрүү, туризмди өнүктүрүү, санариптештирүү иштери так аткарылуусу керектигин айтты. Мындан башка дагы жазгы талаа иштерине карата даярдыкты баштап, арык каналдарды тазалоону тапшырды. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.